Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla deydi da. Allah Taalaga eң сүйүктүү амалдар аз болсо дагы дайыма уланып туручу. Аз-аздан болсо дагы, бирок дайыма уланып туручу амалдар Аллахка сүйүктүүрөөк да. Айтышат мисалы үчүн Qalilud daim hayrun min kathiril munqati'. Дайыма уланып туручу нерсе көп болуп туруп бүзүлүп калгандан жакшыраак дейт. Түшүнүктүү? Аз-аздан уланып, дайыма уланып турган нерсе көп жолу кылып туруп токтоп калган нерседен жакшыраак да. Мисалы үчүн биздин жашообузда эмне? Айталы спорт менен машыгышты баштайбыз да. Айталы мисалы үчүн гантел көтөрөсүздөр да сиздер. Же болбосо ойлойсуңар мен бүгүн отжимание кылып баштайм. Бираз дене булчуңдарымды чыгарам деп, же турникет тартынып баштайм дейсиң да. Дене булчуңдарымды чыгарам депчи. Баштайсың, баштаганда бир күн кыласың. 4 подход кыласың 10дон. Экинчи күн келесиң да ошол результатты тезирээк көргүң келет. Натыйжаны тезирээк көргүң келет да. Болушунча эртерээк болушун каалайсың да, булчуңдарың тезирээк чыгышынчы. Ошол күнү кармап туруп 8 подход көтөрүп таштайсың. 50-нү көтөрүп атсаң 100-дү көтөрүп таштайсың. 150-нү көтөрүп таштайсың. Шашкалактапчы. Тезирээк жанагы натыйжаны көргүң келипчи. Анан эртеси не кыласың? Бүт денең ооруп, көтөргүң келбей, кылгың келбей, таштап коесуң да. Көрдүңбү? Ошон үчүн айтат да, Qalilud daim hayrun min kathiril munqati'. Аз-аздан уланып турган нерсе дайымый көп болуп туруп бүзүлүп калгандан жакшыраак дейилет. Чындыктуу? Көп болуп кылып туруп үзүлүп калгандан жакшыраак. Же болбосо адам китеп окуйм дейт. Шундай шу китеп окуп бир нерселерди окугусу келет да, китепти ачат. Китепти ачып туруп эле окуп баштайт. Мен айтат күнүнө 20 беттен окуп турам дейт. Карайт, бир күн окуйт 20 бет, экинчи күн келип ачат, уже 20 бет аз. Тезирээк китеп окуп бүтүргүзүп таштагысы келип атат да, ошол күнү 70 бет, 80 бет, 100 бет окуп таштайт. Өзүн тажатып коет да ошол күнүчү. Анан эртеси күндөрү не кылгысы келбейт, окугусу келбей калат. Китепти не кылбай калат, карагысы келбей калат, башы ооруп калат. Китепти көргөндө эле башы ооруйт да. Түшүнүктүү? Не кылып алды? Өзүнө көп нагрузканы берип, өзүн чачатып, өзүн тажатып алды да. Эми ошол кандай болгондо ошол нерсе натыйжа берип, ага пайда болот эле, ал нол накопительный эффект, акырын топтолуучу эффект менен кеткенде, акырын күндө аз-аздан бирок көп убакытка дисциплина менен кылганда, муну ошол нерсе ага пайдалуураак болмок да. Түшүнүңөрбү? Ошол нерсе ага пайдалуураак болмок да. Мисалы үчүн караңыздар да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга деле Алла Таала буйруйт. Түнүңдү 3 бөлүккө бөл дейт, аятта, Муддассир сүрөсүндө. Билесиздерби? Бир бөлүгүн не укта, бир бөлүгүндө, аз бөлүгүндө ибадат кыл. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнүн 3кө бөлгөн. Бүт түнүн не кылып таштабаган, ибадат кылып өзүн чачатып таштабаган. Түшүнүктүү? Не кылган? Түндүн бир бөлүгүндө уктаган, анан туруп намаз окуган, анан кайра дагы бир бөлүгүн уктап. Ушинтип не кылган? Ибадат кылган. Биротоло өзүн чарчатып таштабаган да. Түшүнүктүү? Биротоло өзүн чарчатып, өзүн тажатып таштабаган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул үммөткө эң чоң үлгү да. Биздин үлгүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап биз ээрчийбиз. Ошол караңыздар, хадистери, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин башка адамдар, мына башка айтайлы, Данен Хард бул америкалык адам болсо, бир 200 беттик кылып китеп жазып атат да. Чүнүктүү? Пайгамбарыбыздын бир хадиси. Инна ахаббал а'мали илаллахи адвамуха ва ин qalла. Аз болсо деле дайым уланып турган амал Аллахка сүйкүмдүү деди. Ошол хадисинин негизинде, ошол пикирдин негизинде адам не кылып атат? Ошого мисалдарды берип, ошого мисалдарды кошуп, дагы аз-маз пикирлерди кошуп, бир китеп кылып түзүп атат да. Түшүнүктүү? Мына ошол хадиске амал кылууга, анын ичиндеги нерселерди көбүрөөк изилдегенге көбүрөөк биз акылууракпыз. Анткени хикмату даллатул муъмин айна важада ахакку биха. Данышмандык момун жоготкон нерсеси кайсыл жерден тапсаң, мына ошону амал кылганга акылуурак.